Салам, айымдар жана мырзалар, менин атым Айнура Сагынбаева. Мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Бүгүнкү тема акча адамды бактылуу кылабы? Материалдуу байлык, материалдуу ресурстар адамды бактылуу кылабы? Бүгүнкү күндө аябай модалуу тема болуп кетти да. Акча маанилүү, акчаны мынтип табыш керек, акчаны тигинтип табыш керек деп кээ бири ачык эле айтат. А кээ бири болсо тескерисинче, акча маанилүү эмес, эң негизгиси жан дүйнө, эң негизгиси ыйман, тиги бул деген сөздөр көп айтылат. Келгиле, менин оюмча акча, материалдык байлык маанилүүбү адам үчүн же жокпу? Түшүндүрүп берейин. Акча өмүр бою кылым карыта адам үчүн маанилүү болчу, маанилүү жана маанилүү болот. Эми акча деп ошо акчага сатып алган нерселерди айтабыз. Мурда акчанын ордуна жалбырактар болчу, анан таштар болчу, анан эт болчу, кээде акчанын ордуна адам да болчу, бир адамды сатып бир адамды алчу. Бүгүнкү күндө акча электрондук форматта болуп калды. Буга чейин кагазда болчу эле. Туурабы? Кээ бирөө криптовалютаны да акча деп эсептейт. Ошон үчүн акча маанилүү. Ооба. Мени жакшы көрсөңөр да, жаман көрсөңөр да, акча маанилүү. Анткени акча бул коопсуздук. Жок, акча өзү маанилүү эмес, эмне кагаз маанилүү же силерге келген М-банктен келген СМС маанилүү? Жок. Ошол акчага сатып ала турган силерге керектүү болгон нерселер. Жок, акча маанилүү эмес. Эң негизгиси жүрөгүңдө ыйман болуш керек дегендер үчүн дагы акча маанилүү. Анткени алар ошентип сүйлөп, силерде ишенчек аудиторияны чогултуп алып, ошолордон акча жасайт. Демек, алар үчүн дагы бул маанилүү. Мен чындыкты айтам, билесиңер да. Ошон үчүн биринчи ирет акчалуу болом десеңер, бай болом десеңер, ийгиликтүү болом десеңер, мен үчүн акча маанилүү. Акчага сатып алган нерселер маанилүү, ооба, деп айтканды үйрөнүшүңөр керек. Анткени акча бул коопсуздук эмне үчүн? Биринчиден, бул ден соолук. Эгерде акчаң бар болсо, сен барып убагында текшерүүлөрдөн өтөсүң. Эгерде акчаң жок болсо, текшерүүлөрдөн өтө албайсың. Эгерде сен ооруп калсаң, акчаң бар болсо, эң жакшы дарыгерлерди, эң жакшы дарыларды, эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү аласың. Менин бир курбум бар, онколог, мамолог. Баягыда кофе ичип отурабыз экөөбүз. Анан мага бир аялдын төшүн көрсөттү да, ылжырап жара болуп кеткен. Төшү жок, төшүнүн ордуна глит деген жара. Эмчектин рак экен да. Уже өтүшүп кеткен стадия. Ошол биринчи стадиясына, экинчи стадиясына анча кичинекей эле мындай жара экен. Ошол мен курбума сүрөтүн жөнөтүп айтыптыр. Ушундай чыгып атат, эмне кылам деп. Кел, дарылан десе да, ой эжеке, күйөөм анан деп койду. Азыр акча жок деп койду. Деп 4-үнчү стадияга өткөндө гана келиптир. Акча маанилүүбү? Маанилүү, анткени өмүрүңдү сактап калат. Бул дүйнөдө эмне эң маанилүү? Бул өмүр. Тиги жакта эмне болорун эч ким билбейт. Ал жерден эч ким кайтып келе элек. Ошон үчүн реалдуулукту кааласак, акча ден соолукту жана өмүрдү сактап калат. Экинчиден, акчаң бар болсо, жылуу үйдө жашайсың. Акчаң жок болсо, үйдү жылыта албайсың. Керек болсо отун да сатып келе албайсың. Жылуу кийим кие албайсың, балдарыңды жылуу кийгизе албайсың. Балдарыңа билим бере албайсың. Балдарың билим албаса, келечекте ким болот? Нанын кантип таап жейт? Кантип оокат кылат? Акчаң жок болсо, кандай тамак жейсиң? Чай менен нан жейсиң. Чай менен нанда витаминдер аз. Эт жей албайсың, жашууча жемиш жей албайсың. Демек, мээң жакшы иштебейт, өспөйсүң, өнүкпөйсүң. Балдарың өспөйт, өнүкпөйт. Демек, акча сенин өсүүңө, өнүгүүңө, адам катары, инсан катары толук болууңа жардам берет. Демек, өзүбүзгө ачык чындыкты айтышыбыз керек экен да. Акча мен үчүн маанилүү. Ооба,
менде финансылык максатым бар. Мен ошол максатка жетишим керек. Туурабы? Ал эми акча кайсы учурда адамды бактысыз кылат? Ооба, акчам толуп турат, бирок могу жерим толбойт. Бактысызмын. Көрсө акча маанилүү эмес экен, негизгиси ден соолук экен деген. Ден соолуктагы акча бүгүнкү күндө. Кайсы учурда акча адамды бактысыз кылат? Биринчи, бул шүгүр деп айтканды билбеген адамдар. Дагы. Акча табууну оюн катары эмес. Менин оюмча, менин философиямда биз мына төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин бир максат менен эле келгенбиз да. Бул жөн эле жашоону жашаш максатында. Ар ким ар кандай жашайт. Кээ бирөө ойноп күлүп жашайт, кээ бирөө кайгырып жашайт, кээ бирөө жертванын кейпин кийип жашайт, кээ бирөө сабалып жашайт, кээ бирөө бийиктиктин тоонун чокусуна чыгып алып сүйүнүп жыргап жашайт. Кээ бирөө миллиарддар чачып жашайт. Ар бирөөбүзгө ар кандай жашоо берилген. Ошол жашоону кантип жашаш? Бул сенин жоопкерчилигиң. Мен үчүн жашоо бул оюн. Бүгүн акча табасың, тыпырайсың, кызыктуу жашаганга аракет кыласың, ойнойсуң, өзүңдү алаксытасың өлгөнгө чейин. Анан өлүп жок болуп кетесиң. Ошон үчүн шүгүрдү билбеген адамдар, акча табууну оюн катары көрбөгөн адамдар, азарт, кызыгуу. Болбосо башкасын көрөм. Миллионер болуп туруп бир күнү нольго түшүп калдыңбы? Эч нерсе эмес, дагы баштайм дегенди билбеген адамдар, акчанын артынан түшүп, азыркы жакшылыгын көрбөгөн адамдар акчага көз каранды болуп, бактысыз болот. Экинчиден, бул ошол акча бар моментте ошол учур менен жашаганды билбеген адамдар. Мисалы, машинам болсо экен деп мотоцикл алат. Мотоцикл айдайт эртесүнү. Ушу мотоциклге минип жүрөмбү? Тиги Жигулини алгым келип атат деп акча топтойт, иштейт күнү түн, анан чак ошо Жигулини алат да. Уябап атам, элдин баары айдап жүрсө, Мерседес айдап жүрсө, мен ушуну деп бир мындай эскирээк Мерседес алат. Алгандан кийин бир күн сүйүнөт дагы, анан эртесүнү тиги досумчу джип айдап жүрөт деп джипти сатып алат. Джипти 2 күн айдайт, сүйүнөт, 3-чү күн болсо. Быйыл эски джипти сатып алып, эмнесин эметип атам? Койчу, ушуну уят эме айдаган деп кыйналып барып туруп, жаңы заводдон чыккан джипти алат. Ага да тойбойт. Ушул момент менен жашаганды билбейт ал адам. Ал адам эч качан бактылуу болбойт. Эч качан, эч учурда. Кудай өзү түшүп келип дагы, мен сага эмнени каалайсың? Бүт баарын ал десе дагы, эч нерсеге бактылуу боло албаган адам. Ага дагы үйрөтүш керек организмди. Өзүбүздү үйрөтүшүбүз керек. Баары эле андай кыла албайт. Өзүңдү тарбиялап үйрөтүшүң керек. Ошол моментти, ошол учурду, ичип аткан чайыңды, кармап аткан колуңду, жанында отурган адамыңды, жеген тамагыңды, азыркы болгон погоданы, азыркы бийлигибизди ушул учурда барктап, ушул учурда болгон рахатты алган үйрөнүшүбүз керек. Анан дагы акча кайсы учурда адамды бактылуу кылбайт? Бул токтоп, өзүн түшүнүп, убагында эс албаган адамды. Жумуш бүтпөйт, жашоо бул оюнчук, бул оюн, бул театр. Биз өмүр бою ойнойбуз. А бирок кээде эс алып, жөн эле табияттан, кооздуктан эс алып, жакындарың менен эс алып, стоп, токто. Мен эс алышым керек. Мен кыйкырынып калыптырмын, эс алышым керек. Мен нервтенип калыптырмын, эс алышым керек. Чөтө айлана чөйрөмдөгүнүн баары мага жермоз көрүнүп атат. Койчу, эс алайымчы, нервим чарчады. Же болбосо эмне эчтекеден сүйүүнү чаба албай атам, эчтекеден рахат ала албай атам. Эс алыш керек го дегенди билбеген, өзүн түшүнбөгөн адамдарды эч качан акча бактылуу кылбайт, эч качан. Анан акчанын дагы бир нерсеси бар. Билимсиз адамдын колуна түшкөндө, ал адамды эч качан бактылуу кылбайт.
Анткени адамды билим бактылуу кылат. Ооба, акча бүт материалдык жакты жабат. Бирок жаңы нерсени билип, ошол акчаны сен өзүңдү жакшыртуу үчүн, жаңылыкка колдонуу үчүн коротсоң, ошол аркылуу сен бактылуу болосуң. Демек, билимдин артынан кубаган адамды дагы акча бактылуу кылбайт. Анткени алар гормондор жөнүндө билбейт, өзүнүн организми жөнүндө билбейт, медицина тууралуу билбейт, дүйнөдөгү финансылык система жөнүндө билбейт. Негизи дүйнөнүн түзүлүшү жөнүндө көз караш өтө кичинекей. Бирөө мындай жашоо десе, ушундай экен деп жүрөт. Бирок жашоодо чындык жок. Жашоо өзгөчө. Жашоону ар бир секунда, ар бир миллисекунда изилдеп бүтпөйбүз. Ушунча кызыктуу. Ошон үчүн билим керек. Негизи бул тема өтө оор, орчунду чоң татаал тема. Буга ар бир адамдын көз карашы өзүнчө. Эгерде силердин көз карашыңар бөлөк болсо, мен аны жоктобойм. Анткени силердин өзүңөрдүн интеллектуалдуу деңгээлиңер бар, жашаган тажрыйбаңар бар, тарбияңар бар, чөйрөңөр бар. Ошого жараша ар бир адамдын бул дүйнөгө болгон көз карашы түзүлөт. Бирок мага дагы, менин көз карашыма дагы сыйлоо менен кароону сунуштайм. Адамдын бийиктиги башка адамдын оюн кабыл алганда билинет. Эч качан жер томолок деген адамдар жер томолок эмес деген адамдарды өрттөбөйт. Бирок жер томолок эмес деген адамдар жер томолок деген адамды сөзсүз өлтүрөт. Билимсиздик, агрессивдүүлүк адамды чөктүрөт. Эгерде видео жакса, лайк басып койгу, бөлүшкүлө, комментарий жазгыла, эң кызыктуу суроолоруңарга сөзсүз жооп тартам.